bilesizmi? Birөө tuuralуу жаман ой пайда болдубу, артынан экинчи кадам күнөө башталат. Аңдымай деген, аңдыйт. Ушул менин кошнам түз жүрбөйт ушул. Түндө 12ден кийин келет, күндө эле. Аңдыйт санан, эмне кылат? Каяка барат? Кичине эле кыйшык кадамын көрүп калсаңыз, 3-чү күнөө башталат. Гыйбат деген. Менин кошнам түндө 12де келди, бир мишок бирдемкени үйдөн түшүрдү машинеден. Эмне эле Алла билет. Жаман ойдон кийин эмне болду? Аңдымай. Андан соң гыйбат, гыйбаттын натыйжасы жүрөккө кир пайда болот, эки адамдын ортосунда душмандык пайда болот. Болду, бүттү, бөлүндү, жарылды, ынтымак кетти, рахмат берекеттердин барды кайтып кетти. Ошондуктан оңолууга койгон биринчи кадам туугандар, бул жакшы ой. Бир адам тууралуу, эң биринчи эркек аялы тууралуу, аялы күйөөсү тууралуу дайыма жакшы ойдо болуш керек. Жаман ой бул курт, мээге кирип алат, ал өлбөйт. Жүрө берет ал ой. Кайсыл эркек аялы тууралуу жакшы ойдо болбосо, ошол эркек аялы менен ажырашып анан тынчыйт. Болбосо бул курт тынчытпайт. Жакшы ойдо болсо жакшылык тарайт. Өзү аял кишиге жаман ойдо ким болот билесизби? Ким өзү кыйшык жүрсө, ошол аялы тууралуу дагы жаман ойлой берет. Өзү түз жүргөн эркек эч качан аялы тууралуу жаман ойлобойт. Эркек киши түз болсо, Аллах анын аялын өзү түз деп коет. Күндөрдүн биринде bir kişi алтын саткан зергер. Аялы үйдө. Жумуштан үйгө келсе, аялы айтат, кожоюн, бүгүн башкача бир окуя болдубу десе, жок, күндөгүдөй эле окуя. Жок, чынын айтыңыз, мындай бир кичине башкача бир окуя болгондур десе, ойлонуп көрүп айтат, ооба дейт, жанакы алтын сатып алгалы келишет эми. Мен дүкөнүм кичинекей билесиң, мындай кичине бир терезеси бар. Ошонон келип туруп бир аял бир шакек алайын дегенде, мен колун кармап шакек кийгизип койдум, колуна тагып койдум десе, ошол экен да дейт. Эмне болду десе, биздин үйүбүзгө күндө бирөө сүт алып келчү эле го, билесизби дейт. Эшиктин сыртына идишти коюп, эшикти такылдатып кетип калчу эле го десе, ооба дейт. Ошол бүгүн келди, сүт алып келди дейт. Анан эшикти такылдатты дейт. Анан сүттү алайын десем, колум кармап сүттү берип койду дейт. Эркек кишинин аракети бузулду, бул жактан дал ошончолук аракет бул жакта бузулду. Жаман ой, жаман иштүү адамда болот. Жакшы иш кылган адамдын ою ар дайыма жакшы болот. Ошондуктан эң биринчи жакшы ой биз эркектер, аялдар туурасында болуш керек. Жакшы эле ойлой берсек, иншалла жакшылык тарайт. Жакшы ойдон жакшы сөз, жакшы сөздөн жакшы иш, жакшы иштен жакшы адам.